Ассаламу алейкум достор. Binance биржасында жаңы лаунчпад болоюн деп жатат. Эгерде кимде ким лаунчпадка катышам деп жаткан болсо, анда катышсаңыздар болот. Бул лаунчпадка катышыш үчүн биздин баланста, башкача айтканда Binance биржанын ичинде BNB токен болуш керек. Канчалык BNB токениңиздерди көп сактасаңыздар баланста, мисалы спотовый баланста деле болот, ошончолук лаунчпадка катышканда көбүрөөк токен аласыздар. Аз BNB менен катышкандар азыраак алышат да. Бул лаунчпадка өзү баланста 23-апрелден баштап 28-апрелге чейин баланста BNB токенин кармашыбыз керек. Ошондо гана 28 почти 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин, крупно айтканда 4 күндөн кийин уже лаунчпадка подписация болобуз. Подписация болуп туруп, андан кийин дальше биз балансыбызды блокировкага, подписация болгондо блокировкага коюлат Binance'дин ичиндеги BNB'биз. Андан кийин 2 саат аралыгында кайра биздин баланска кайтып келет. Андан сырткары кошумча бизге Open Campus деген өзүнүн ушул лаунчпад уюштурулуп аткан токен берилет. Бир токен продажада ошол 0.05 цент доллар болушу мүмкүн экен. Эми лаунчпад бүткөндөн кийин жаңы листингке чыкканда Binance биржасынын ичинде бул токен канчадан чыгат али белгисиз. Балким эки вариант бар. Биринчи чыкканда кымбат баада чыгып кайра арзандап кетиши мүмкүн, же болбосо арзан баада чыгып резко көтөрүлүп кетиши мүмкүн баланс баасы, токендин баасы. Ошондуктан бул жерде сиздер эч нерсе жоготпойсуздар. Болгону балансыңыздарга BNB токенин кармаңыздар. Binance'дин ичинде кимде ким Binance колдоно элек болсо, каттала элек болсо, анда описаниядагы ссылка аркылуу кириңиздер жана Binance биржасына регистрация болуп, верификациядан өтүп бул лаунчпадка катыша албасаңыздар да кийинки лаунчпадтарга даярдык көрсөңүздөр болот. Кээ бирки адамдардын катачылыгы бул ошол лаунчпад күнү 28-апрелде мисалы подписация болуш керек күнү BNB токенин сатып алып, мисалы салып, анан катышайын дейт да. Жок, тилекке каршы андай катыша албайсыздар. Ошондуктан алдын ала баланста сакташ керек. Ошого карап андан кийин сиздер катышасыздар. Лаунчпадка катышканда ошол канча BNB менен катышсаңыздар ошого жараша бул токен кошумча сиздерге берилет да. Кошумча мындай акча таап аласыздар. Мындайча айтканда, жөн эле баланста BNB сактаганыңыздар үчүн, подписация болгонуңуздар үчүн кошумча акча аласыздар. Анан кийин биржага листинг болгондо сатасыздар. Ошентип кошумча акча тапсаңыздар болот.